Саламатсыңар балдар, биология предмети боюнча телес сабагыбызды баштайбыз. Анда алгач биз бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабактын темасы булчуң жана тери сезими, ошондой эле жыт сезүү жана даам татуу деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер булчуң жана тери сезими, жыт сезүү жана даам татуу, ошондой эле башка анализаторлордун өз ара аракеттенишүүсү тууралуу окуп үйрөнө аласыңар. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабактарда анализаторлор, алардын түзүлүштөрү, бөлүктөрү, анализаторлордун түрлөрү, алардын ичинен бой тутуу же болбосо тең салмактуулук органы, көрүү, угуу анализаторлору тууралуу кенен маалымат алган элек. Дал ушул анализаторлор тууралуу окуубузду андан ары улантабыз. Биз билгендей, анализаторлордун ичинен көрүү, угуу, жыт билүү, даам татуу, тери булчуң анализаторлору бар. Ар бир анализатордун четки бөлүгү же перифериялык бөлүгү, ортоңку бөлүгү же болбосо өткөрүүчү бөлүгү деп коебуз, жана борбордук бөлүгү бар. Ушул четки бөлүгүндө түрдүү дүүлүктүргүчтөрдү кабыл алуучу түзүлүштөр, рецепторлор бар. Андагы дүүлүктүргүчтөрдүн таасири нерв импульсуна айланат дагы, нерв жолдору аркылуу борбордук нерв системасынын бөлүгүнө барат. Башкача айтканда, чоң жарты шардын кыртышындагы сезүү борборлоруна барат дагы, ал жерден анализденет. Бүгүнкү сабакта биз ушулардын ичинен тери булчуң анализатору, жыт билүү анализатору жана даам татуу анализаторлору тууралуу кеп кылабыз. Анда сөз башынан болсун, биз алгач булчуң сезимине кайрылалы. Булчуң сезиминин четки бөлүгү бул рецепторлор деп айттык. Рецепторлор, механорецепторлордун ичинен проприорецепторлор дал ушул булчуң сезиминин рецепторлору болуп саналат. Демек, сырткы дүүлүктүргүчтөрдү дал ушул рецепторлор кабыл алат дагы, ортоңку бөлүгү болгон сездиргич нервке берет. Андан ары борбордук бөлүгүнө барат. Борбордук бөлүгү чоң жарты шардын кыртышынын маңдай үлүшүнүн алдыңкы борбордук жылгасына барып, ошол жерден анализденет. Демек, көрдүңөрбү, булчуң сезими менен биз эмнелерди билебиз? Мисалы, биз көзүбүздү жумуп турсак дагы денебиздин абалын, колдорубуздун кыймылдап атканын сезебиз, Ушулардын бардыгы дал ушул булчуң сезиминин негизинде ишке аша турган сезимдер болуп саналат. Эми кеп башынан болсун, биз алгач ушул булчуң сезиминин четки бөлүгү рецепторлор тууралуу кененирээк маалымат алалы. Булчуң сезиминин четки бөлүгү болгон рецепторлор, булар булчуңдарда, тарамыштарда, байламталарда, муундардын үстүндөгү рецепторлордо жайгашкан. Аны кароо үчүн биз колдун булчуңун алалы. Ушул булчуңдун тарамыштарында көрсөтө кетейин, себеби биз айтып өтпөдүкпү, ушул тарамыштарда дагы рецепторлор бар деп. Андыктан ушул булчуң талчалары мен силерге чоңойтуп көрсөтөйүн. Дал ушул жерлерде проприорецепторлор же болбосо ушул булчуң сезиминин четки бөлүгү болгон рецепторлор жайгашат. Мынакей мен булчуң талчаларын көрсөтүп коеюн. Ушул жерде нерв аяктар келет. Мынакей бул афференттик нерв. Көрүп турасыңарбы? Келип ушул булчуң талчаларын кадимкидей спираль өңдүү буралып, ушундан маалыматты алып, дүүлүктүргүчтөрдүн таасирин нерв импульстарына айландырат дагы, андан ары ушул сездиргич нерв аркылуу чоң жарты шардын кыртышынын маңдай үлүшүнүн борбордук алдыңкы жылгасына барат. Ал жерден анализденет дагы, мотонейрондор аркылуу кайрадан ушул булчуң талчаларына нерв импульстары келет. Мындан сырткары айттык, ушул рецепторлор же болбосо проприорецепторлор тарамыштарда дагы болот, Мынакей мен силерге ушул тарамыштарды көрсөтүп коеюн. Биз билгендей, тарамыштар бул булчуң талчалар келип, ушул тарамыштарга өтөт дагы, ал аркылуу же тарамыш аркылуу булчуң сөөккө бекийт. Мынакей ушул тарамыштарга кирген афференттик нервди силерге көрсөтүп турам. Нерв талчалар келет дагы, ушул жерден аяктары кадимкидей коллаген талчаларын тепчип өткөндүгүн көрүп турасыңар. Демек, ошентип бул жерде проприорецепторлор алгачкы дүүлүктүргүчтөрдүн таасирин нерв импульстарына айландырып, андан кийинки анализатордун бөлүктөрүнө өткөрөт. Андан ары биз эми тери сезимине кайрылалы. Тери сезиминин четки бөлүгү бул теридеги түрдүү рецепторлор. Биз бул рецепторлордун жардамы аркылуу түрдүү дүүлүктүргүчтөрдүн таасирин кабыл алабыз. Андан ары
сездиргич нерв аркылуу борбордук бөлүгүнө өтөт. Борбордук бөлүгү чоң жарты шардын кыртышындагы төбө үлүшүндө жайгашкан. Тери сезимдери менен биз эмнелерди туюп сезебиз? Мисалы, оору, чымчып атканын же оордук келгенин, басымды, учтуу нерселерди, предметтердин формаларын, ысыкты, суукту, жумшакты, катууну жана башкалардын бардыгын биз теридеги жүздөгөн рецепторлордун жардамы менен туюп биле алабыз. Эми биз ушул тери сезимин окуп үйрөнүү үчүн алгачкы теридеги рецепторлорго кайрылалы. Ал үчүн биз адегенде ушул теринин түзүлүшүн эске алып алалы. Теринин үстүнкү бөлүгү эпидермис, алдында дерма жатат, анын алдында болсо тери алдындагы клетчатка. Мынакей мен ушул жерден эң негизги силерге рецепторлорду көрсөтөйүн. Алгачкы рецептор бул учу эркин жаткан нерв учтарын көрүп турасыңарбы? Булар түрдүү ооруну кабыл алуучу рецепторлор болуп эсептелинет. Дагы рецепторлордун түрү бул муздакты кабыл алуучу рецепторлор. Башкача айтканда, дал ушул рецепторлордун жардамы менен биз температурадагы муздакты сезе алат экенбиз. Ал эми бул рецептор болсо жылуулук рецептор болуп эсептелинет. Көрдүңөр, ар бири түрүн өзгөрткөн. Демек, булардын бардыгы ушул рецептордун жүздөгөн түрлөрү териде бар экендигин кабарлайт. Мынакей бул болсо басым рецептору, ошондой эле тактилдик рецепторлор бар. Мынакей ушул рецепторлор сырттан бизге ооруну, ысыкты, суукту, муздакты, ошол предметтердин формалары, жылууну, жумшакты жана башкалар тууралуу кабар берип турат. Эми биз силер менен ушул тери сезимин жакындан үйрөнүү үчүн жандуу тасмага назар салып көрөлү. Алдыбызда тери жана анын түзүлүштөрү көрүнүп турат. Биз жана айтып өттүк, теридеги сезимдин жардамы менен катуу нерсени, жумшак нерсени, температуранын өзгөрүшүн, ысыктуу, сууктуу, муздакты жана башкаларды сезе алабыз деп. Себеби ал жерде түрдүү рецепторлор жайгашкан. Мисалы айталы, ушулардын ичинен учтуу нерселерди же предметтердин формаларын тактилдик рецепторлордун жардамы менен сезебиз. Аны жакындан кароо үчүн биз теринин түзүлүшүн карап өттүк. Эң үстүнкү бөлүгүндө эпидермис, астында дерма, эң алдында тери алдында клетчатка жайгашат экен. Ошолордун ичинен биз ушул дермадагы түрдүү теринин рецепторлорун көрүп турабыз. Мен жана ар бир рецепторлор тууралуу кенен маалымат бердим. Демек, дүүлүктүргүчтөрдүн таасирасында рецепторлор дүүлүгөт. Мынакей түрдүү рецептор, алар сездиргич нерв аркылуу чоң жарты шардын кыртышынын төбө үлүшүнө нерв импульстарын өткөрөт дагы. Ошол жерден биз нерсе тууралуу маалымат алабыз, же болбосо сезе алабыз. Мисалы, ысык тамакты кармап турабыз, биз бир эле убакта мээдеги маалымат боюнча анын металл экендигин, ысык экендигин, катуу нерсе экендигин дал ушул тери сезиминин жардамы менен сезип туя алабыз. Эми биз силер менен андан ары кадам таштайлы. Биз даам татуу анализаторуна келдик. Кантип даам татабыз? Аны билүү үчүн биз адегенде четки бөлүгүнө кайрылабыз. Мынакей четки бөлүгү бул тилде, кулкунда же болбосо кулкундун керегелеринде жайгашкан, ошондой эле жумшак таңдайда жайгашкан түрдүү рецепторлор болуп саналат. Бул жерде дагы өтө ар түрдүү таасирлерди кабыл алуучу рецепторлор бар. Алар тууралуу дагы төмөндө таанышабыз. Андан ары дүүлүктүргүчтөрдү кабыл алган рецепторлор нерв импульсуна айландырат дагы сездиргич нерв аркылуу борбордук бөлүгүнө өткөрөт. Мынакей борбордук бөлүгү бул чоң жарты шардын кыртышынын чыкый үлүшүндөгү даам татуу зонасы болуп саналат. Эми биз ушул даам татуу сезимин окуп жатабыз. Адегенде ушул тилдеги тамак даамын сезүүчү зоналарга кайрылып көрөлү. Биз айттык, ушул ооз көңдөйүндө, кулкундун керегелеринде, жумшак таңдайда тилде сезгич клеткалар бар дедик. Ошолордун ичинен тилди алар өтө көп санда. Тилдин белгилүү бир жери же участогу белгилүү бир даамды кабыл алат. Мисалы, биринчи сүрөттө көрүнүп турат, таттуу даамды тилдин учу сезет. Башкача айтканда, ушул тилдин учунда жайгашкан сезгич даам таттыргыч клеткалар таттуу даамды бизге сездирип кабарлап турат. Ал эми туздуу даамды бул тилдин учу менен капталдарындагы рецепторлор сездирсе, ал эми кычкыл даамды болсо тилдин эки капталдарында жайгашкан рецепторлор берип турат. Ал эми ачуу даамды болсо бул тилдин түбүндөгү рецепторлор бизге кабар берет. Демек, тилде түрдүү зоналар бар экен, алардын жардамы менен биз тамактын даамын сезебиз.
Даам таттыргыч рецепторлорго кайрылалы. Биз жогоруда айтып өттүк, ушул даам татуу сезиминин четки бөлүгү болгон рецепторлор ооз көңдөйүндө, кулкундун керегелеринде, жумшак таңдайда жана тилде орун алган. Мен силерге ушул тилдин түбүндөгү В түрүндөгү сызыкчаны көрсөтүп коеюн. Ал эми тилдеги рецепторлор бүдүрчүлөр түрүндө жайгашкан. Алардын ар бирине токтолуп өтөлү. Бул жипсымал бүдүрлөр тилдин үстүндө жайгашат дагы. Ушул бүдүрлөрдүн ичинде даам таттыргыч рецепторлор топ-тобу менен түпчө түрүндө жайгашкан. Мындай бүдүрлөрдүн жалбырак сымалдагы түрлөрү бар. Демек, сырткы көрүнүшү ушул жалбыракка окшош болгондуктан ушундай аталып калган. Бул бүдүрлөр адатта тилдин капталдарында орун алат. Ал эми козу карын сымал бүдүрлөр көрүп турасыңарбы? Козу карынга окшоп кетет, Булар адатта ушул тилдин үстү тарабында орун алган бүдүрлөр болуп эсептелинет. Ал эми кобул сымал бүдүрлөр болсо, көлөмү дагы чоңураак келип ушул тилдин түп жагында орун алган. Мен жогоруда айтып өттүм, ушул кобул сымал бүдүр, козу карын сымал, жалбырак, чип сымал бүдүрлөрдүн ичинде даам таттыргыч рецепторлор бар деп. Демек, аны жакындан карап көрөлү. Алар ушинтип түпчө түрүндө, башкача айтканда, бир нече даам таттыргыч рецепторлор топ-тобу менен жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Ушулардын ичинен мен бир түпчөнү чоңойтуп көрсөтөйүн, көрүп турасыңарбы? Эми дал ушул түзүлүш тууралуу жакындан таанышалы. Мен силерге жакшыраак көрүнсүн үчүн муну оңунан каратып коеюн. Мынакей бул болсо тутумдаштыргыч ткань болуп эсептелинет. Ал эми бул болсо ооз көңдөйү. Биз билгенде ооз көңдөйүндө былжыр шилекей бар. Демек, ооз көңдөйүндө шилекей бар деп элестеткиле. Бул болсо эпителий. Ал эми бул болсо биз сөз кылып аткан даам таттыргыч рецепторлор. Булар ушул хеморецепторлордун бир түрү болуп эсептелинет. Булардын жардамы менен биз жана жогоруда айткан таттуу, ачуу, туздуу, кычкыл даамдарды сезе алабыз. Ушул рецепторлордун баш жагына көңүл бөлгүлөчү. Кадимкидей мындай кирпикчелер менен бүтүп атат. Ушул кирпикчелер ачылган. Демек, бул жерди биз даам таттыргыч жылчыкча деп айтабыз. Демек, ушул жылчыкчалар аркылуу түрдүү даамдар келип бизге сезилет. Ал эми бул болсо ушул даам таттыргыч рецепторлордун түбүндө жайгашкан базалдык клеткалар. Бул болсо ушул нерв импульстары кете турган афференттик нерв. Айталы, мисалы, түрдүү даам келди деп коелу. Мисалы, таттуу даам келди дагы. Ушул шилекей аркылуу даам таттыргыч жылчыкчанын башында чыгып турган кирпикчелерди дүүлүктүрөт дагы. Кирпикчелердеги маалымат же дүүлүгүү андан ары нерв импульсуна айланат дагы. Афференттик нерв аркылуу сездиргич нерв менен андан ары чоң жарты шардын кыртышындагы даам таттыргыч борборго барат. Мынакей балдар, биз жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Алардын ичинен биз даам татууну карап жатабыз. Эгерде мен айткан маалыматтар силерге түшүнүксүз болсо, анда жандуу тасмага жакшылап назар салып отурсаңар болот. Мынакей биз айттык, ооз көңдөйүндө, кулкунда, таңдайда жана тилде даам таттыргыч бүдүрлөр бар деп айттык. Ошол даам таттыргыч бүдүрлөрдүн жардамы менен биз ар түрдүү даамдарды сезип, аларды нерв импульстарына айландырып, борбордук бөлүктө же чоң жарты шардын кыртышында аларды анализдейбиз деп айтып өттүк. Ооз көңдөйүнө тамак түшкөндөн кийин даам татылат дагы, ал сездиргич нерв аркылуу чоң жарты шардын кыртышына барат. Даам таттыргыч бүдүрлөрдүн ичинде даам татуучу рецепторлор бар. Алардын жардамы менен, мисалы, биз таттуу даамды сезебиз, тилдин учунда экен. Туздуу даамды сезебиз, ачуу даамды жана кычкыл даамды сезебиз. Булардын баардыгынын даам таттыргыч зоналары бар. Мынакей бул тилде көрүнүп турат. Биз ар түрлүү азыктарды ар түрлүү кабыл алабыз. Мисалы, кычкыл алманы айрымдарыбыз жактырышыбыз мүмкүн, айрымдарыбыз жактырбашыбыз мүмкүн. Демек, ошого карата биз дагы түрдүү реакцияларды кылабыз. Андан ары биз жыт бүлүү сезимине кайрылалы. Жыт бүлүүнүн четки бөлүгү бул жыт сездиргич рецепторлор болуп саналат. Бул рецептор ушул мурун көңдөйүнүн жогору тарабында орун алган. Буга да жакындан карап өтөбүз аз сабактын жүрүшүндө. Ал эми ортоңку бөлүгү болсо жыт сездиргич нерв. Борбордук бөлүгү болсо чоң жарты шардын кыртышынын чыкы үлүшүнүн жыт сездиргич борбору болуп саналат.
Демек көрүп турасыңарбы? Жытты кантип билет экенбиз? Рецепторлор аркылуу биз дүүлүгүүнү кабыл алып, аны нерв импульстарына айландырат экен. Ушул рецепторлор, ал нерв импульстары андан ары жыт сездиргич нерв аркылуу чоң жарты шардын кыртышынын чыкы үлүшүндөгү жыт сездиргич борборго барып, ошол жерде анализденет. Эми биз ушулардын ичинен жыт билүү сезиминин рецепторлор каякта экендигин көрүп алалы. Биз жана жогоруда айтып өттүк, мурун көңдөйүнүн жогору тарабында атайын ушундай жыт сездиргич аймак бар. Ушул аймактын үстү тарабында жыт сездиргич дөмпөкчө кетет. Жыт сездиргич нерв аркылуу нерв импульстары андан ары борбордук бөлүккө кетет. Мынакей ушул жерде биз жыт сездиргич аймактагы рецепторлорду жакындан карап көрөлү. Бул жерде ачык жашыл түстөгү рецептордук клеткалар, булардын жардамы менен биз түрдүү жыттарды сезебиз. Булар ар түрдүү химиялык заттарга өтө сезгич келет. Ал эми бул клеткалардын баштары ушундай кирпикчелер менен бүтүп жаткандыгын көрүп турасыңар. Дал ушул химиялык заттардын молекулалары жыт сездиргич кирпикчелерге келет дагы, ошол кирпикчелерди дүүлүктүрөт дагы, дүүлүгү андан ары ушул рецептордук клеткаларда импульска айланат. Булардын жанында албетте таяныч клеткалар, ошондой эле базалдык клеткалар бар. Бул болсо ортодогу Баумен бези деп аталат, же болбосо жыт сездиргич без деп түшүнсөңөр болот. Нерв импульстары андан ары жыт сездиргич нервге барат дагы, анан чоң жарты шардын ушул кыртышындагы жыт сездиргич борбордо барып анализденет. Айталы, мисалы, түрдүү жыттар дейли. Чириндинин жытыбы, гүлдүн жыты деп коелу. Же болбосо ар түрдүү химикаттардын жыттары дейли. Ошолордун баардыгы булар химиялык заттар болуп эсептелет. Алардын бир эле молекуласы келсе дагы, ушул өтө сезгич келген рецептордук клеткалардын жыт сездиргич кирпикчелери ушул химиялык заттардын молекулаларын кабыл алат дагы, ошол дүүлүгүүнү кабыл алып, нерв импульсуна айландырат да, биз алардын жардамы менен ушул жыт билүү борборунда аны анализдеп билет экенбиз. Мынакей нерв импульстарынын кеткендигин мен силерге көрсөтүп жатам. Эми биз ушулардын баардыгын жандуу карап көрөлүчү. Биз түрдүү жыттарды сезебиз дедик, гүлдүн жытыбы, таттуу жытпы, же муздак жытпы, же чириндинин жытыбы, айтор кандай гана жыт болсун, биз ошол молекулаларды мурун көңдөйүндөгү жыт сездиргич рецепторлордун жардамы менен туят экенбиз. Мынакей мурун көңдөйүнө түрдүү химиялык заттардын молекулалары келди дагы, алар ушул кирпикчелерди дүүлүктүрдү. Демек, рецептордук клеткалар дүүлүгүнү кабыл алды дагы, аны нерв импульсуна айландырып, жогорку аймакка өткөрөт. Жыт сездиргич нерв аркылуу чоң жарты шардын кыртышына барып, ал жерден анализденет. Демек, биз жаратылышта түрдүү маалыматтарды дал ушул сезим аркылуу кабыл алат экенбиз. Эгерде мисалы түтүндүн жыты сезилсе, бизге ар түрдүү түтүн жыттар сезиле турган болсо, ал мээбизде анализдеп, мисалы өрт чыгып атат деген кабар келсе, биз ага жараша түрдүү жүрүш туруштарды жасайбыз. Мынакей биз анализаторларды окуп бүттүк. Эми анализаторлор өз ара кандайча байланышат десеңер, аны кароо үчүн бир нече мисалдарды келтирип көрөлү. Анализаторлордун өз ара аракеттенишүүсүнө токтолобуз. Биз билгендей көрүү, угуу, жыт билүү, даам билүү, тери булчуң анализаторлору бар экен. Мынакей ушул анализаторлордун четки бөлүктөрүндөгү рецепторлор аркылуу биз дүүлүктүрүчтөрдүн таасирин кабыл алып, аларды нерв импульстарына айландырып, ушул өткөрүш жолдору аркылуу чоң жарты шардын кыртышына барып, ошол жерден анализденет экен. Бир эле убакта бир нече анализаторлор биздин чоң жарты шардын кыртышына таасир этет дагы, ошолордун баардыгын кабыл алып, анализдеп, ошолордун өз ара аракеттенишүүсүнүн негизинде биз түрдүү жүрүш туруштарды жасайбыз. Айталы, мисалы, мен ушулардын ичинен бир сүрөттү келтирейин. Бул жерде кыз машина айдап баратат. Кандай анализаторлордун булактары бул жерде өз ара таасир этип атат бири-бири менен. Карап көргүлөчү. Ошол эле убактарда машинаны айдап баратат, демек рулду дагы сезип атат, тери булчуң анализатору аркылуу. Ошол эле убактарда жолду, айлананы көрүп баратат, көрүү анализатору аркылуу. Ошол эле убактарда түрдүү үн толкундарын кабыл алып угуп атат. Ошол эле убактарда ал боенуп дагы атат. Демек, адам баласы бир эле убакта бир нече анализаторлор аркылуу түрдүү сырттагы таасирлерди кабыл алып, ошого карата реакция кылат экен. Эми биз силер менен суроого кайрылалы. Жакшылап назар салгыла. Сырткы чөйрөдөн келген маалыматтардын көпчүлүгүн адам кайсы анализаторунун жардамы менен алат деп турат? Биринчиси угуу, экинчиси көрүү, үчүнчүсү даам, татуу жана жыт сезүү, төртүнчүсү булчуң жана тери сезимдери.
Мен суроону да бир жолу окуп коеюн. Сырткы чөйрөдөн келген маалыматтардын көпчүлүгүн адам кайсы анализатордун жардамы менен алат деп ойлойсуңар? Жакшылап ойлонуп көргүлө. Анда жоопко кайрылалы. Көрүү анализатору, башкача айтканда, сырттан келген маалыматтардын дээрлик 83% биз көрүү органдары аркылуу кабыл алат экенбиз. Демек, көз көрбөгөн адамдар көптөгөн маалыматтардан тышкаларын биз жогоруда көрдүк. Эми биз сабактын жүрүшүндөгү терминдерге кайрылалы. Фоторецепторлор же болбосо ушул көрүү анализатордун четки бөлүгү болгон фоторецепторлор, булар жарыкка сезгич рецепторлор болуп эсептелинет. Фонорецепторлор, булар үн толкундарына сезгич рецепторлор. Механорецепторлор, булар ооруну, басымды кабыл алуучу рецепторлор. Терморецепторлор суук менен жылууну сезгич рецепторлор болуп эсептелинет. Ал эми хеморецепторлор түрдүү химиялык заттарга сезгич рецепторлор болуп эсептелет. Мынакей балдар, ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер анализаторлордун калган бөлүктөрү, башкача айтканда, булчуң, тери сезими, даам, жыт билүү тууралуу маалымат алдыңар. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.